Саламатсыздар урматтуу Тескоор каналынын көрөрмандары, мекендештерим, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер бул чыгарылышта Тескоор каналыны Бишкек шаар тараптан көрө аласыздар. Айтор, бул чыгарылышта биз сиздерге Бишкек шаарынын күнчыгыш тарабында жайгашкан Рухий Мурас конушуна сатылуучу 3 кабаттуу үйдү көрсөтүп беребиз. Жаңы бүткөрүлгөн. Так адрести билип алыңыздар. Туңгуч Кичи районунан күнчыгышты көздөп өткөнүңүздөрдөн кийин Рухий Мурас конушу башталат. Тетиги 50 метрдей жогоруда Рухий Мурас конушу жазуусу турат. Анын астынан солго 8-чи көчө кирет, андан күнчыгышты көздөй өткөндөн кийин 7-чи көчө солго кирет. 100-150 метрдей ичкери кире бересиздер. 7-чи көчө менен 150 метрдей ылдый түшөсүздөр дедик. Түштүк. Келе жатканда жолдун оң тарабында мына ушул үйдү көрө аласыздар туугандар. Дал үйдүн астына келдик, ээси дагы тосуп алды. Ээси менен биргеликте үй тууралуу жеринен толук маалыматты бермекчибиз. Анда mesela назар салып карап туруңуздар. Мына ушул 7-чи көчө. Могул жерде газ түтүчөлөрү келиптир. Эми үйдүн ичине кирип баштай беребиз. Алгач саламдашалы. Салам алейкум ага. Ва алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Үйдү сатыкка койдуңуздар. Койдук, Кудай кааласа. Үй жаңы бүткөрүлгөн окшойт, э? Жаңы, быйыл полный капитальный ремонт. Капитальный ремонт болду деңиз. Рухий Мурас конушу дейт. Дарбаза коюлуп тур, бул жактарга шебен төшөлгөн. Бул жак бурчак экени көрүлдү, гана бисмиллахиррахманиррахим деп туруп, үйдүн ичине кирип бир көрөлү. Охо, хан сарайга турушу. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай үйдө жашаганга кыялданасыздарбы? Анда эмес аягына чейин көрүп туруңуздар, үй жакса, ээсине сөзсүз чалыңыздар. Үй боюнча ээсинен анча-мынча суроого тартып, ээсинин өзүнө маалымат алганга аракет кылалы. Карап туруңуздар. Ага жер канча соток? 4 соток. 4 соток. Кызыл китеби барбы? Бар. Мына коңушулар менен уже тосулган, такталып. Тосулган полностью. Бул жагынан. Эми үй өзү түшүптүр. Артында хозпостройкалар курулган да, очоккана, жанакы баня, летний кухня, летний туалет полностью бар. Аны биз үйдү көрсөтүп көрсөтөбүз. Мына ушул үй 3 кабаттуу экен. Подвал жок, үйдө? Подвал жок. Но сырты жидкий травертин. Жидкий травертин. Үйдүн узун туурасы канча эми? Так, узуну 12, туурасы 11. 11. Эми метр квадрат канча чыгат эми үйдүн жалпы жилой? Общий 300, а жилой 280. 300 жилой, 280? Жок, 300 общий, а жилой это получается 280 метр квадрат, э? 280 квадрат. Биринчи эшиктен киребиз, туугандар. Негизги эшик. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерден кирип баштай берели. Бул жер прихожка. Прихожка. Бул жак кенен экен, э? Кенен бар. Айнегзар. Караңыздар. Ремонт жаңы бүткөн деди. Мына ушул жерде мына күлчаттыларды ушул жерге жайгашыптыр. Штабыйлар бар. Бронированный эшиктен аз киребиз. Бул жак коридор. Ана баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Үй дагы өтө жакшы экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Көзүңүздөр күйүп атабы? Жок дегенде мына ушундай үй кыялыңыздарда болсо, акчаңыздар жетпей жатса, проектин да урдап кое бериңиздер. Бул кухня. Кухня мебелдер бул жакта жайгашкан, демек тамакты ушул жакта жасайт. Ал эми бул жак кеңири экен. Бул жакта чай ичүүчү жер, э? Кенен. Бул жак легкая конструкция менен бөлүнүптүр да, э? Бул жакта бир кирпич менен урулуп бөлүнгөн. Атак үй бышкан кирпич менен курулганбы? Полностью бышык кирпич менен. Могу эшик арт жагына чыгып кетет окшойт, э? Бул специально ошо летний кухняга, баняларга, летний туалеттерге чыгып кетет. Очокканаларга бул жактан чыгып кетсе болот. Эми баштайбыз. Могул жак экинчи кабатка көтөрүлөт. Оңдо солдо бир эшиктен бар. Оң тараптагы эшиктен биринчи баштайбыз. Кандай бөлмө эми бул жак? Бул жөн эле мамамдын спальня болчу, биринчи этаждагы. Биринчи кабаттагы спальня. Так, үйдүн ремонту боюнча, обойлер, полдор боюнча өзүңүз айтып кетиңизчи. Бул жак ламинат экен. Бул жак ламинат. Моющий обойлорбу? Моющий обой полностью. Так, потолок фигуралар гипсокартон менен чыгарылган, люстралар, пардалар илинген. Демек тыкан жакшы, паровой отопление коюлуптур. Кышында жылуу үй? Жылуу. Эми бул жакка өтөбүз. Бул жак кандай бөлмө болду экен? Бул зал. Зал. Залдын көркөмдүүлүгүн караңыздар. Кеңири, конокту ойлонбой, жүрөктү жайдары коюп тосот экенсиздер да.
Конокта? Биринчи кабатты көрсөтүп бүттүкпү? Нелер калды? Могул жактан Бул жакта кладовка специально. кладовка, асты, тепкичтин асты. Кладовка кылып алса болот. Эми экинчи кабатка көтөрүлө беребиз. Сиздер бир карап, ички ремонтторун карап, тамшаны чыгып кете бериңиздер. Биз чыгып баратабыз. Каражы качпы? Каражы качпы. Так, бул жакта датчик движения азыр күйүш керек. Өзү жанында автоматтык түрдө оң тараптан баштай беребиз. Азыр биз коридордобуз, экинчи кабаттын оң тарапта биринчи эшик бул жак санузел экен, душа кабиналар коюлган. Санузел толук бүткөрүлгөн. Бары бар деңиздер. Көрдүңүздөрбү? Кенен экен анан. Оңго бурулганда туштагы эшик бар. Мындан кирип көрөбүз, кандай бөлмө болду экен. Бул родительская спальня же кандай? Бул кызымдын спальня болсо. Бул жак женская спальня деп, аппак гүлдөр менен турат, э? Бул жерде отуруп видео тартат окшойт. Бул жерде аша кызым блогер өзүнчө занимается. Бул жак балкон. Балкон. Жазында чыгып отура турган экен, э? Чыгып отура турган жер. Кааласа күн тиет. Жазында күн толук тийбейт, бирок жылуу болот окшойт, э? Жылуу болот. Кышында чыгып олтурса да болот экен. Чыгып бир карап коелу. Бул порода мушук го. Мушукты бул жака чыгарып коет экен. Мушук болчу. Жалгыз калдыбы эми? Эми жалгыз калды кызым. Кана эми жүрүңүздөр. Кийинки эшиктерди которула беребиз. Могул жерде экинчи кабаттын күлчатылары өзүнчө окшойт, да? Экинчи этаждын автоматтар отдельно полностью. Күлчатыл автоматтар өзүнчө экен. Бул жака которулабыз. Бул жак кандай бөлмө? Менимче эс ала турган бөлмө окшойт, э? Бул жактагы спальня, экинчи этаждагы спальня. Спальня, отуруп телевизор көрүп, могул жакка өзүнчө кирип кетет экен, э? Бул жак кладовка кылган элек, светтери неме болуп элек. Бирок чоң бөлмө го, а? Спальня кылып алса да болчу да экен, э? Детская спальня. Детский кылып алса болот, игровой комната кылып алса болот. Эми көп варианттар бар, эми специально чоң комната болот. Эми жаш балалуу болсо, ата-эне могул жака келип жашап, жаш баласын менен бул жака буюм тайымын коюп дегендей. Удобно экен өзүнчө. Жакшы, бул жактан балконго да чыгып бересиз. Балконго да чыгып кетсе болот, специально. Негизи үй каркас качан турулган өзү? 2 жыл болду каркас турулганына. 2 жыл. Андан бери ремонттоп атасыз? Быйыл мына жайдан бери ушу ремонт кылып, быйыл азыр эми бүттүм. Бул жакта спальня. Яркий болот экен, а, обои, башкача экен мына. Бул да спальня экен, э? Бир адамга ылайык. Орто бөлмө, өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Үйдүн проектисин өзүңүз кургансызбы? Ооба, өзүбүз курганбыз. Бул жактан экинчи кабатка көтөрүлөлүчү. Бул жактан уже 3-чү кабат мансардный. 3-чү кабат. Мансард ба бул жак? Бул жак мансардный. Бул жакта жилой барбы, жокпу эми? Жаңырат го? Бул Чыгып келе жакта. жатканда. Бул жакта кааласа кинозал кылып алса болот. Кааласа эми көп нерсе кылса болот бул жерде. Мен өзүм планым боюнча кинозал болуш керек эле да бул жер. Кинозал. Эшиктери эмне анда? Бул жак жөнүндө складтар. Көрсөк болобу? Склад көрсөк болот. Ушу баары складпы? Мындай чемодан. Склад. Мына ушундай жалаң узунбу, э? Ары жагы дагы ушундай, э? Бардыгы ушундай. Мансард экен да бул жага, бүтүрүш керек экен да, кааласа, э? Кааласа бүтүрөт, кааласа ошо боюнча деле склад кылса болот. Бул жак өзүнчө мындай мансард экен. Бул жагы дагы мындай мансард экен. Эми биз бир четтен көрсөттүк. Эми сыртка огороддор дагы көрсөтүп, андан кийин баасын өтөлүү, варианттарын өтөлүү туугандар бир четтен сурооду беребиз. Эми түшкөнгө чейин сурайлы агабыздан. Коммуникация боюнча биринчи сөз кылалы. Коммуникацияда нелер бар ага? Так, коммуникацияда биринчи электричество трёхфазка, центральная канализация, топка. Скоро уже газ келди, газ. Түтүкчөлөр келип тура көчөлөргө жана көрсөттүк. Келген уже газ келсе эле уже коюлат алда. Газ келсе уже коюлат дейт. Демек коммуникациянын бар дээрлик газдан башкасы уюштурулуп калыптыр да толугу менен. Интернет бар да полностью келген.
кайра биз эми сыртка чыгып атабыз. Бир аз кеч кирип калды. Үйдүн арт тарабында көрөрүнгө жетишели. Участоктун кызыл китеби барбы? Бар. Үйгө тех паспорт алгансызбы? Жок, алып элек. Ал оңой эле. Оңой эле, ооба. Негизи кызыл китеп бар. Кызыл китеби бар, ооба. Счетчик могул жакта турат. Умный счетчик окшойт, да? Умный счетчик, ооба. Умный счетчик коюлуптур. Сырты жидкий травертин болуптур. Могул жактарды сиздер кааласаңыздар газон кылып алса да болчу да экен, Специально газонго калтырып койдук. Калтырып койдуңуздар. Бул жагын газонго калтырганбыз. Ага, менден одоно суроо болуп кетиши мүмкүн. Эми сыр болбосо бул жерди неге сатып атасыз? Бул жерди өзү мамама салып берген жер эле. Анан мамам өзү жалгыз. Биз Россияда постоянно. Неберелери да ал жакта окуп, анан өзү жалгыз бул жерде жашашка неудобно болуп атат. Мамамды да бир жолу ояка алып кетейин деп, эми айласынан же сатып атабыз. Өзүбүзгө жашайбыз деп курулган үй. Тилекке каршы балдар уже оякта окуп жайлашып калган үчүн уже Жаңы ээсин күтүп атасыздар. жаңы ээсин Кудай кааласа. Тунике менен крыша жабылган, обшивка болгон, сырты жидкий траверти менен кооздолгон. Утепление, жидкий траверти. Утепление да болгон, Утепление да болгон. Мына көрдүңүздөр туугандар, могул жак хозпостройка экен. Шарба мындай имараттар деп койсок болот, эми комнаталар. Бул жакта летний кухня бүткөн уже. Могул жагы? Летний туалет бүткөн, центральный канализация кошулган. Бул жакта эми бүт элек, успеть этпедик, просто бул жакка специально очоккана деп койгонбуз. Так место бар. Место бар, даяр, просто очок. Мынагы эки эшикчи. Ол эшиктер беркиниси баня, наркынысы жөн эле мындай как бы чечинип баняга кирип кете тургандай эшик болгон. Үй бүлөлүк эле баня курулмакчы да ошондо. Ооба, ошондой. Так, эми мынагы жерди көрсөтөлү. Канализация болсо бул жер кандай? Бул жерден центральныйдан суу келген, аварийный суунуку бул. Бул кухняга отдельный, үйгө отдельный аварийный крайниктер бар. Жамгырдын суулары ошол жерден сиңип кетет. Жамгырдын суулары булдан келип, оня турба специально коюп койдук. Жамгырдын суусуна, ошол жерден түшүп, уже центральный канализацияга алып кетиш керек ал. Мынагы жана үйдүн капталынан артынан чыга турган жанакы эшик. Мына жак кухня. Ичинде эжебиз азыр тамак даярдап атат. Эми көргөзүүнүн кажети жок. Бирок мынагылардан чоңбу анын размери? Бул жакты бир көрсөтүп коелу. Чоң. Азыр баня кылып иштетет дедиңиз, Бул жакта ошо временно азыр склад кылып койдук. Кийин баня кылса болот өзү негизи. СК блоктон курулган. СК блоктон курулган. Так, бул жактагы ошондой бөлмө. Бул да ошондой эле бөлмө, пока временный склад бул деле. Булар кичирээк экен да, Бунусу кичинерээк экен. Ошону бириктирип чоң кеңири баня кылып алса болот. Бул жак сырткы туалет иштейби? Бул жак сырткы туалет иштейт полностью. Унитаздар коюлган. Унитаздар коюлган. Мунун эми центральныйга кошулган бул жерден. Көрсөтүүнүн кажети жок. Анан үйдүн эки капталы уже 2-3 метрде место бар экен, Бар. Жүрүңүздөр, мына кухняны азыр бир көрсөтүп коебуз. Бул жагасы кухняга ошондой место калтырылган. Бул жер ошо летний кухня. Летная кухня мына. Мебелдери бар, газ коюлган. Мына топкабы? Топканын печкасы ушул жерде. Келиңиздер, паровой отоплениянын печкесин көрүп коелу. Мына ушул негизи көйгөй жаратып калышы мүмкүн, көргөзбөй калсак. Ага айтыңыз, бул кандай функциялары бар? Трёхфаска менен мына тең коюлуптур. Бул трёхфаска менен иштетсе дагы болот, уголь менен да иштетсе болот. Ушундай. Көмүр менен. Газ келсе газды кошулса өтө жакшы. Газ келсе отдельный нарк комнатага же бул жерге газ кошулат. Бул 3 кабатты кыйналбай эле жылтабы? Бул спокойно жылтат. Бул өзү чоң экен, башкача экен. Өзү чоң. Жакшы туугандар. Бул газга чейин иштетилип турган, эми газ келгенден кийин азыр планда газ коебуз деген ниет бар. Менимче сиздин үйүңүздү бир гана жашоого эмес, кичи бизнес жүргүзгөнгө дагы болчу да экен, Ондой кылса деле болот. Рухий Мураста садик барбы жакын жерде? Садик бар жолдун боюнда. Бул жерде садик кылып иштесе да болчу да экен. Садик кылса деле болот. Садик, швейня цех, кыскасы бөлмө көп экен, Жолдун аркы бетинде садик бар. Бул как раз мына биздин көчөдө, биздин то есть жолдун бул бетинде садик жок да. Получается по горке башка жагында. Бул жерге ошо бизнес дагы тейлесе болот. Бизнес кылса дагы болот. Бүт шарттары бар. Туугандар, эми биз дээрлик толук маалыматты сурап бердик үстүрттөн. Кошумча майда чүйдө суроолор болсо, ээсине кайрылып чала бериңиздер. Сиздер үйдү бир рет көрүп чыктыңыздар туугандар.
мына ушундай толугу менен бүтүптүр. Демек бир 95%тик 95%ден да көбүрөөк уже үй бүтүптүр, Үй даяр, кирип жашаса. Ошо хозпостройкаларды жасап алса, банясы менен очокканасы калды. Калган полностью бүттү. Калганын баары бүтүптүр. Келип эле жашай турган экен. Болбосо кичи бизнес жүргүзө турган үй экен. Жакшы кылып куруптур, мага жакты. Проекттер да жакты, үйдүн сырткы көрүнүшү, мындайча айтканда аурасы да өтө жакшы экен. Анан баасына келели эртерээк. Канча деп жатасыз? Канчага берейин деп жатасыз? Баасы 160 деп атабыз. Анан бир вариант, если шаардан однокомнатный кандай болсо, вариантка дагы бар ушундай. Квартира, Да, квартира. Если жаңы домдордон болсо. Үстүнө акча кошуп, алмаса болот. Алмаса болот. Вариант ошол. Вариант ошол. Туугандар, сиздер камданып чамданыңыздар. Рухи мурастагы жакшы конуш. Бул жерге дагы спрос көп. Анда эмесе биз видеону жыйынтаган жатабыз. Аманчылыкта көрүшкөнчө сиздер дагы жетишиңиздер. Дагы бир суроо эстеп кеттик. Мектеп көйгөй кандай бул жерде эми? Мектеп Үй бүлөлүү адам келип жашаса. Мектепте билбейт экен бул жакын жерде кайсыл жерде бар. Просто бул жака барып окушат жолдун арагына. Мен постоянно Россияда жүргөнүм үчүн анын информацияны. Жолдун өйдө тарабында мектеп бар да. Жолдун арка бетинде бар, где-то как раз баягы силер бурулган жерден. Главныйдан бурулганда сол жагында мектеп. Анан жаныңыздар туңгуч өтө эле жакын, туңгучта частный мектептер, частный курстар түрүдөн бар. Түрү бар Туңгучта. экен. Мына бул рухий мураста ошон үчүн көйгөй эмес. Көпчүлүк үй бүлөлүү адамдар мына ушул жакка келип жашаганды эңсейт. Анда эмесе сиздер дагы чамданып, камданып жетишиңиздер. Экран астындагы номерлерге баарлашсаңыздар, ээсине кайрылган болосуздар. Анда эмесе сиздер саламатта калыңыздар. Биз видеону жыйынтаган жатабыз. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Агам сиздин да ишиңизге ийгилик, эртерээк ээси келсин, жеңил сатып алыңыз. Мейли болуптур, рахмат. Биз четтен көрсөттүк.